Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Кечи недвижимость агенттиги дагы бир кезектеги мекендешибиздин үйүнүн ачкычын алууга келдик. Азыр кардарыбыз келет буюрса, саткандар дагы келет. Кардарыбыздын сделкасы 23 майда болгон. Саткандар бир аз убакыт күтүп турууну суранышкан. Ал эми бүгүн буюрса үйдүн ачкычын алышат. Кардарыбыз Люберцадан 2 бөлмөлүү 60 квадрат метр 24 этаждан сонун 2 бөлмөлүү батирлүү болду. Үйдүн баасы 8 миллион 800гө түштү. Ал эми жанында садиги бар, магазин, мектеп бардыгы жакын жайгашкан. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сиздерге кандай үй алды, үйдүн ремонту кандай, ошолор менен биргеликте көрөбүз. Кандайсыз? Рахмат, чоң. Кухнясы болот. Кухняны оңдой кетсиң, эгер мына жака сонун кылып кухня гарнитур алып, же болбосо наоборот мына жака кухня гарнитур койсоңор жакшы болобу? Кандай болот деп? Бул жак мындай болот да. Раздельный учетчиктери бардыгы бар. Ремонту дагы тыкан, таза, скромный экен. Мекендештер бардыгы ойлосо керек. Бул Самара Нарматова оңой эле үй алып берип коет деп. Бирок бардыгы андай эмес. Эми бар кээ бир кардарлардын иши аябай бат бүтөт, эч кандай кыйынчылыктары болбойт. Ал эми кээ бир кардарлар менен иш алып барганда ар кандай ситуациялар болот. Эми ал ситуацияларга чыдаш керек. Ар кандай кыйынчылыктар болгондон кийин гана кыйынчылыкка чыдаган адам гана бир жакшы жыйынтыкка жете алат. Кандай учур болбосун, үй алуудабы, же болбосо бир кандай иш болбосун. Ал эми бүгүнкү кардарларыбыздан да өтүп мен сүйүнүп атам. Азыр чындыгында толкунданып, кадимкидей мен үй алгандай сүйүнүп атам. Ак өргөңөр кут болсун. Ар дайым жакшылыктар болсун. Силер дагы биздин компания жөнүндө бул үй 5-чи үй. Биринчи 2 үй оценкадан өтпөй калды. Адан кийинки 2 үй объект согласован болду. Бардыгы банк тараптан, биз тараптан даяр болду. Саткандар отказ берип коюшту да. Анан баягы айтат го, насип кылбаганда эми эчтеке кыла албайт экенсиң. Сары алтыны. Анан ушул үйдө насип кылып, сделкабыз согласовать этти. Согласовать эткенде да раса переживать эттим да мен чындыгында. Ой, Кудай, сделка жакшы өтүп кетсе экен депчи. Себеби силердики 23 май күнү болду сделкаңар. Ошол күнү Зүлфия саат 4 страховка мындай болуп атат десе, мен паника болуп кеттим го. Эми баары жакшы болсо экен депчи, жакшы Кудай буйрса баары жакшы өттү. Силердин сабырыңарга менен иштеш дагы өтө кыйын экен да. Мен наракта карап отурдум да. Мен өзүм жүрөгүм соолуп кетти да. Оказывается, сложно. Өтө кыйын, бирок силер жаш болсоңор дагы ушул баштаган ишиңерди аягына чейин чыгарып, бүгүн ушул сонун күн силер үчүн. Алдыда дагы жакшы, балким 2-3 жылдан кийин төлөп бүтүп дагы келесиңер үй алабыз деп. Эми Москванын ортосунан алып бериңиз деп. Ошондой эле, ошо үйүңөрдүн ачкычын силерге тапшырамын. Дагы көп үй алгыла буюрса, анан өзүңөрдүн дагы оюңарды айта кетсеңер. Биздин экран артында көрүп турган кардарларыбыз булар канча миллионго алды, айына канчадан төлөйт экен, кыйналбай төлөйбү, негизи азыр ставка бийик деп көбү коркуп турган учур. Силер кантип коркпой үй алып алдыңар, ошол жөнүндө да айта кетсеңер. Квартираны 8 миллион 800гө алдык. Бул сумма жакшы эле сумма деп ойлойм.
айына 130 миңден тура келип калат. Мындай көбүрөөктөн жабам десеңчи, максимумда бул атак 117 миңден жогору да. Андан кийин ар айы ар канчадан төлөнөт. Но азыркы жашоо это нормальный цена деп ойлойм. 100 канча миңден жөн эле жок болуп кетет го. Ар ай сайынчы. Канча акча топтодуңар 10 жылда Москвада? 10 жылда эч канча акча топтолгон жок. Анысы чыгат, бунусу чыгат, акча кете берет экен. Лучше башка бирөөнүн эле квартирасында жашап атабыз, өзүбүздүн квартирага жашап, кичине үстүнө акча кошот экенбиз. Бир комнатасын может сдавать этебиз, может өзүбүз жашайбыз да. Андан кийин бирок өзүбүздүн үйүбүздө регистрация коюп дегенде ошол баштапкы эми чечилет экен да. Азыр Москвада эң көйгөйлүү бул прописка менен регистрация болот. Регистрация болот ата. Квартплата төлөп жашаган. Эми силердин да туугандарыңар көп экен да эми азыр үй алгандан кийин. Мени коюп берип койбосоң болбойт. Ооба, эми неме да, баягы убакыт өтө берет, акчаны чогулта албайсың, ага кетет, буга кетет, анан азыр эми үй алып алдыңар, силерде мындайча айтканда накопительный счет ачтыңар да. Эми ушул жака салып, болушунча бат-баттан төлөп, төлөмдөр жөнүндө суроолоруңар болсо кайрылсаңар болот, буюрса биз ар дайым связдабыз, жардам беребиз колдон келишинче. Анан бат-баттан төлөп тезирээк төлөсөңөр, үйлөрдүн баалары 2-3 жылдан кийин көрөсүңөр, бул жерден 10 миллиондон жогору болот да. Азыр планировкасы да сонун, квартира таза, өзү да айтты го, жана чыгып кетип атып, эч ким деле жашаган жок деп, застройщиктен алгандан кийин үй көпкө чейин турду деп. Эми акырында баардыгыңыз колунан кылып аласыңар. Силерди көрүп, мен өзүмчө аябай сүйүнүп атам, чындыгында силерди үйлүү кылганыма аябай кубанычтамын. Экран артында көрүп турган кардарлар деле ойлонуп аткан болуш керек. Биз алсак төлөй албайбыз, биздин колубуздан келбейт деп негизи аракет да. Ар бир адамдын өзүнүн арагынан аракет жасаса эле, демек сөзсүз жыйынтыгында бир жакшы ниетти түз кылыш керек. Ниетти түз кылыш керек, ооба, эң башкысы. Ошого даяр болуш керек экен да, бул жактанчы биринчи, анан кийин ойлонбош керек экен, коркпош керек экен да. Надо жасай бериш керек экен, боло берет экен, рызкысы менен бере берет экен да Аллах. Ооба, эң туура сөз айттыңар. Биздин компанияга бир жакшы каалоо тилектериңерди айта кетсеңер. Самар эжеге, Зульфия эжеге жана башка командага чоң рахматымды айтам. Жолдошума көзүн атыстан ушунча аракет кылдыңыздар, ушунча документтерди кылып, канчада үй көрүп, канча документтер кетти да. Биз аны көргөн жокпуз да. Канча мээнет кетти дегендей. Анан чоң рахмат, ушул үйгө жеткиздиңиздер. Буюрса дагы барабызго деп ойлойм. Центр Москвадан алабыз. Мекендештер ойломоңуздар, ушу KGN жумуш компаниясынан кайрылыңыздар. Сиздерге дагы көптөгөн үйлөр насип этсин. Эч качан ойлонбой Самара эже менен Зульфия эжеге кайрыла берсиздер. Москванын Россиянын канча немесинде бар? 4 шаарында бар. 4 шаарында бар, буюрса дагы жакында башка шаарлардан дагы филиалдарыбыз ачылат. Кыргызстандан алып бересиңерби дегендер дагы көп кайрылат экен, алар дагы укук алат. Ооба, Кыргызстандан биздин катталуучулар YouTube каналда мени көргөндөр бар, бирок тилекке каршы Кыргызстан менен иш алып барбайбыз. Россиянын аймагында, Россиянын закону менен иш алып барабыз. Эгерде Россиядан үй ала турган болсоңуздар, кайрылсаңыздар болот.